Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз тилин үйрөнүү боюнча курсту баштайбыз. Бул курс кимдерге арналат? Биринчиден кыргыз тилин жалпысынан билген. Бирок кыргыз тилинде сүйлөө тажрыйбасы азыраак. Кыргыз тилинде дайыма сүйлөнгөнгө мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон адамдар үчүн ошолордун лексикалык корлорун кеңейтүү, негизи кыргыз тилинде ар кандай талкуу жүргүзүү, ар кандай ар түрдүү темаларда кептерди колдоо сыяктуу көндүмдөрдү өөрчүтүүнү каалаган адамдарга арналат бул сабак. Алгач мен сиздер менен бөлүшөйүн дегеним, бул кыргыз тилди үйрөнүүнүн эмне себептери бар, кыргыз тилин үйрөнүүнүн принциптери жана шарттары жөнүндө сүйлөшкүм келет. Биринчиден сиздерге суроо берем. Ал суроого өздөрүңүзчө жооп берип көрүңүздөр. Анан мен өзүмдүн ушул суроолорго кайталган болжолдуу жоопторумду дагы силерге сунуштайм. Өзүңөрдүн оюңарга келген жооптор менен салыштырып көргүлө. Айтайын дегеним, сөзсүз түрдө эле ушул суроолорго туп-туура деген жападан жалгыз жооп деген жок. Ошондуктан бул дагы берилчү суроолор, бул сиздин ойлонуп көрүүңүз үчүн, мурда билип билбей жүргөнүңүздөр бар, бирок баягы эч качан мындай оюңузду токтотуп, ошого көңүл буруп көргөн эмессиз. Ошого мындай көңүл бөлүп, азыр токтолуп, өзүңүзгө өзүңүз жооп бергөнгө аракет кылсаңыз болот. Дагы айтайын дегеним, негизи азыр ушу кыргыз тилде үйрөнүү, кыргыз тилинде сүйлөө маселесин биз сабак берген адамдын көз карашында эмес, окутуучунун көз карашында эмес, ошол кыргыз тилин үйрөнүп жаткан адамдын көз карашында, студент болобу, окуучу болобу, же жөн эле курска катышуучу адам болобу, ошонун көз карашынан карап көрсөк. Алгачкы суроо: кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр азыркы кезде кимдер? Кандай деп ойлойсуздар? Жообуңуздар бар болуш керек. Мисалы, менин жообум, айтайын деген, бул кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр азыркы кезде бул чет элдиктер. Себеби Кыргызстанда азыр чет элдик ар кандай максаттар менен келген чет элдик адамдар көп. Алардын көпчүлүктөрү кыргыз тилин, жергиликтүү элдин тилин үйрөнүп жатат деп десем жаңылышпайм. Экинчи, жергиликтүү, бирок башка улуттун өкүлдөрү окуп жатат. Себеби билесиңер, мектептин программасында бар кыргыз тили, жогорку окуу жайлардын программасында бар. Жана ар кандай өзүнүн каалоосу менен окугусу келгендер дагы, бул жергиликтүү адамдар, кыргыз улутунда эмес, башка улутундагы адамдар дагы окуп жаткандар бар. Анан үчүнчү топ, менин көз карашымда, балким сизде дагы башка ойлор бардыр, бул кыргыз тилин негизинен билген кыргыз улутундагы адамдар, бирок баягы кептик тажрыйбасы аз, же болбосо кептик тажрыйбасы деги эле жок адамдар бар да. Ошолор дагы ушул кыргыз тилинде билимин кеңейтүүнү көздөп окуп үйрөнүп жаткандар бар. Айтайын дегеним, биз азыр кыргыз тилинде кеп кылып атабыз, себеби биз ушул курс негизи кыргыз тили боюнча билимди өөрчүтүүгө арналып жатат. Бирок дегенкиси, кыргыз тилинин табиятына кайрылсак, бир жагынан бул дүйнөдөгү адамдардын өз ара баарлашуусуна курал катары кызмат кылган бир 2000ден ашык тилдин бири болуп эсептелет. Бул көп тилдин бири да. Экинчиден болсо, кыргыз тили бул биздин өлкөдөгү улуттук тили болуп эсептелет. Биздин мамлекеттик тилибиз. Себеби сиздер билесиздер, эгерде ушуга көңүлөр токтотуп, мындай айтып, бир жерде айтып көрбөсөңүздөр дагы, сиздерге белгилүү, негизи мамлекеттин мамлекет болушунун бир белгиси катары, негизги белгиси катары бул мамлекеттик тили, улуттук тили болуп эсептелет, туурабы? Эми көп улуттуу өлкөлөр көп, аларда улуттук тил, же болбосо мамлекеттик тил, бул ошол мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн көрсөткөн белгилердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушул кыргыз тилине дагы азыр токтолуп жатабыз. Жана билесиздер, ар кандай себептер менен кыргыз тилинин өөрчү деңгээли, билүү деңгээлдери ар бир адамдардын, жеке адамдардын өзүнчө, же болбосо бир деңгээ, кайсы бир чөйрөлөрдө жашаган адамдардын тил билүү деңгээлдери ар түрдүү. Бирок биз ал маселеге токтолбойбуз. Биз жеке гана, мисалы, мен же болбосо сиз угуучу катары ошо тилге келгенде сиздин кыргызча сүйлөө тажрыйбаңыз, сиздин көндүмдөрүңүз, билимиңиз канча, ошол жөнүндө гана кеп кылабыз азыр.
Демек биринчи сурообуз кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр кимдер деп айтып өттүк. Ушул мен атаган негизги 3 топко балким сиздин дагы кошкондоруңуз бардыр. Экинчи суроо кыргыз тилин үйрөнүүнүн себептери кайсы? Эмне үчүн биз эмне максат менен үйрөнүп жатабыз? Ойлонуп көрүңүз. Эмне үчүн үйрөнүп жатканыбызды. Мисалы жеке өзүңүз эле өзүңүз үчүн жооп берсеңиз болот да. Мисалы мен эмне үчүн кыргыз тилин үйрөнгүм келет? Мен эмне үчүн кыргыз тилин жобосу үйрөнүшүм керек? Эмне себептери бар? Албетте буга да менин жоопторум бар. Мен айтып бере алам. Мисалы кыргыз тилин үйрөнүүнүн себептери биринчи бул окуу талабы бар. Себеби мектепти бүтүш үчүн, аттестат алыш үчүн, тууралуу, же болбосо бир жогорку окуу жайын бүтүп ошол жерде диплом колуна тийиш үчүн ошол жерде талап кылынган сабактардын баасы болуш керек. Алардын милдеттүү сабактардын бири бул кыргыз тили болуп эсептелинет. Экинчи, азыркы кезде негизи түрдүү деңгээлде, түрдүү чөйрөлөрдө жумуш табыш үчүн тил билүү дагы талабы бар. Чет тилдерин билиш керек, орус тилин билиши керек, кыргыз тилин билиш керек дегендей. Ошондуктан азыркы жаштар болобу, же болбосо улуураактагылар деле болобу, кайсы бир жумушту табыш үчүн баягы кесиптик билиминен тышкары дагы тилди билсе, ошол мындай бир жумушту ээлейин деген талапкерлердин ичинен ошондой бир артыкчылыктуу бир себеп болуп эсептелинет, эгерде мындай көбүрөөк тилди билсе. Албетте биздин өлкөнүн шартында кыргыз тилин билүү дагы бул ишти табууда жакшы бир кошумча шарт болуп эсептелинет. Үчүнчү, долбоор талап кылат деп айта алам. Себеби бизде чет элдик ар кандай изилдөөчүлөр бар, аспиранттар бар, бизде окуп жүрүшкөн. Ошолор Кыргызстанга келип изилдөө жасаш үчүн грант утуп алышат да. Ошол гранттардын талаптарынын бири ошол мисалы америкалыктар, Европа өлкөлөрүнөн келгендердин ошо грант берүүчүлөрдүн койгон талабы грант сурагандарга сен барып ошол жергиликтүү элдин да тилин үйрөнүшүң керек деген бир пункту болот да. Ага да өзүнчө аз болсо да акча берилет. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Мага келген аспиранттардан ошон үчүн алар долбоордун талап кылышы менен долбоордун талабы менен алар жергиликтүү тилди үйрөнүшөт, кыргыз тилин. Дагы алар жөн гана кызыгышат тилге жана жергиликтүү тилди үйрөнүү аркылуу ошо жергиликтүү эл менен баарлашып, ошолор менен мамиле түзүп, өзүлөрүнүн изилдөөсүнө дагы ошо тилди пайдаланганга аракет кылышат. Бул ошо кыргыз тилин үйрөнүүнүн себептери кайсылар деген суроого менин ушул негизги 3 жообум болду. Сиздер өзүңөрдүн астыңарда жазып алганыңар барбы, же жана ооздойке жооп берип көрдүңүздөрбү? Эгерде дагы ушул топко дагы башка себептерди атаган болсоңуздар, значит, демек анда ушул жакшы деп айтсам болот да. Бул себеби мен берген жооптор бул жалгыз гана туура жана башка жооп жок дегенди билдирбейт. Үчүнчү суроо, бул кыргыз тилин билүү деңгээлдери кайсылар? Бул жерден айтайын дегеним, баягы азыр деги эле чет тилдерин окуу, же болбосо баардык эле тилди чет тили катары окуунун аябай көп түрлөрү бар, аябай көп талаптары бар. Себеби дүйнө жүзү боюнча түрдүү тилдерди чет тил катары окугандар көп азыр. Себеби дүйнөдө мамлекеттердин, маданияттардын, элдердин, улуттардын чектери шарттуу түрдө болуп калат. Ошон үчүн мисалы көпчүлүк адамдар англис тилин окушат, бизде Кыргызстанда Кытай тилин окуп аткандар көп. Ошон үчүн кыргыз тилин мурдагыдан салыштырмалуу кең окуп аткандар көп. Дагы эле ошон үчүн орус тилинде окуп атабыз да. Ошого байланыштуу азыр педагогика илиминде, тилди үйрөтүү илиминде тилди баардык тилде, кыргыз тилинде гана эмес, деги эле тилди билүү деңгээлдери бөлүнгөн да. Ошого жараша окутуунун принциптери иштелип чыккан, ошого жараша окутуунун процесстери уюшулуп атат. Жана ошого байланыштуу объективдүү суроо, бул кыргыз тилин билүү деңгээлдери кайсылар? Кандай деп ойлойсуңар? Мисалы, сиз билесизби, кыргыз тилинин кандай деңгээлдери бар? Менин дагы буга карата жообум бар. Өзүмдүн практикамдан алган жана албетте илимий жактан, педагогикалык илимде аныкталган деңгээлдер бар. Жалпы сөз менен айтканда булар биринчи баштапкы деңгээл, менимче силер муну өзүңөр татадыңар болуш керек. Бул эмнени талап кылат? Баштапкы деңгээл. Мисалы, эгер мен айтсам, мен мисалы англис тилин же кытай тилин баштапкы деңгээлде билем десем, демек менин ушул тил боюнча белгилүү бир грамматикалык билимим бар. Кайсы бир көлөмдө билем грамматикалык, баштапкы жөнөкөй грамматиканы.
жана лексикалык бир корун бар ушул тилде, жалпы бир эң бир баштапкы деңгээлдеги кезиге турган жөнөкөй сөздөрдү мен билем. Мисалы ат атошторду билем, мен, сен, сиз деген турабы, суроолуу сөздөрдү билем балким. Башкача айтканда баштапкы деңгээл бул билгүр грамматикалык, тилдик структуралык түзүмдүк, лексикалык билимдердин топтому болуп эсептелет. Андан кийин жалпы айтканда, андан кийинки тил билүү деңгээли бул орто деңгээл деп аталат. Бул деңгээлде, мисалы мен өзүм айтылам, мен англис тилин орто деңгээлде билем да. Белгилүү бир кептик көндүмдөргө ээмин мен жөнөкөй сөздөр менен англис тилинде сүйлөй алам. Жөнөкөй турмуштук шартта ушул тилде баарлаша алам мен башка адамдар менен, англис тилдүү адамдар менен. Демек, баардык тилде орто деңгээл бул бир жөнөкөй бир күнүмдүк турмуштук деңгээлде башка адамдар менен сүйлөшүү, өзүнө зарыл суроолорду берип бир зарыл маалыматты алуу ушул орто деңгээл деп эсептелинет. Андан ары да жогорку деңгээл, мен дагы бир жолу кайталайм, бул деңгээлдерди мен жалпылап гана койдум, себеби эгерде аябай терең эле педагогикалык тилди окутуу илимине кирип кетсек, анда А1, А2 деген деңгээлдер бар. Биз аны жалпылаштырып алып атабыз. Үчүнчү деңгээл бул жогорку деңгээл деп атасак болот. Бул деңгээлде кыргыз тилин айтсак, кыргыз тилинде бул кенен сүйлөй билүү, өз оюн, каршы оюн билдирүү, бир кайсы бир маалыматка, өзүн уккан бир пикирге туура түрдүү татаал кептик курамдарды талап кылчу бир темаларда сүйлөшө алуу, ошондой эле адабий тилди билүү жогорку деңгээлдин дагы бир өтө өйдөрөөк баскычтарында, адабий фольклордук, поэтикалык тилди билүү дегенди билдирет. Бул жогорку деңгээл деп эсептелинет да. Демек, мындай жалпысынан бөлгөндө баардыгы тилдерди билүү деңгээли баштапкы деңгээл, орто деңгээл, жогорку деңгээл деп бөлүнөт. Аны дагы окутуп жаткан мугалим өзүнүн берип аткан материалдарына жараша, класстагы же болбосо студенттик топтордогу балдардын билим деңгээлине жараша баштапкы эле деңгээлде биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү деп бөлүп алышат. Ал окутуучуларга негизи маанилүү нерсе. Ал эми биз бүгүн кыргыз тили үйрөнүүчүлөрдүн көз карашына карап жатканда ушул 3 деңгээлди билүү жетиштүү деп ойлойм. Силер кандай деп ойлойсуздар? Балким силерге дагы кененирээк маалымат керектир. Аны да маалымат башка булактардан да издесе болот. Рахмат. Бул кийинки суроо бул кыргыз тилин окутуудагы кептик аракеттин түрлөрү кайсылар? Ушул суроого жооп тапкыбыз келет. Себеби биз тилдик кептик иш аракеттерди жүргүзөбүз да. Бул адам баласына тийишелүү эң дагы бир өзгөчөлүк, бул биз тилге ээбиз да, кепти ээбиз. Ошол жөнүндө дагы азыр кийинки бөлүгүбүздө ушул жөнүндө кеп кылабыз азыр.